Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы карышкыр менен карга. Эмесе баарыбыз алтын эрежени кабыл алалы. Сабакка активдүү катышабыз, убакытты туура пайдаланабыз жана тапшырмаларды так аткарабыз. Балдар, жагымдуу маанай, жакшы сабакка өбөлгө. Эмесе баарыбыз ырды чогуу ырдайбыз. Ачык көңүл балдарбыз мұң аюуну билбеген, ачык көңүл балдарбыз жөн турганды билбеген. Бүгүнкү сабактын максаты балдар, чыгарманы окуп мазмунун түшүнөсүңөр. Түшүнүктөрүңөрдү баяндуу айтып бере аласыңар. Чыгарманы түшүнүү менен бирөөгө кыянаттык жасабоого, бири-бирин сыйлоого тарбияланасыңар. Сабактын максаты түшүнүктүү болдубу балдар? Эмесе балдар, мен силерге чыгарманы окуп берейин. Баарыбыз кулак салып угуп турабыз. Каак, каак этип каркылдак карга ары-бери учуп жем издеп жүрдү. Өзөн бойлой өскөн бадалдардын бирине барып конду да айланасына көз чаптырды. Эч бир караан көзүнө чалдыккан жок. Кайра өз добушуна маашырларына каркылдай баштады. Каак, каак, каак. Карганын үнүн аңдан жолу болбой араң жортуп келе жаткан карышкыр укту да эптеп карганы колго түшүрүүнүн айласын ойлоду. Өткөндө түлкү досу айткан амал эсине түшө калып, шырп алдырбай корум таштар үйүлгөн жерге жорто басып келип, калп эле өлмүш болуп сулап жатып калды. Карга ырын-ырдап болуп, кайра жолун улап учуп жөнөдү. Корум таштар арасында жаткан жандыкка көзү түшө калды. Эмне болсо да жакын барып көрөйүн деп кашабаң жаткан жерге учуп келди. Кайраң каке, күнүң бүтүп мага жем болор күнүң да келген турбайбы? Деп өлүп калган карышкырдын башына конуп алып, курсагын кампайтмакчы болду. Жаң эле конуп, көзүн чокмакчы болуп обдулган аңкоо карганы карышкыр шап кармап алды. Каргам, сенин да мага окшоп жолуң болбой жүргөн го. Менин болсо мына эми ишим оңунан чыкты. Ырас болбодубу? Өзөрүп 3 күндөн бери ачка жүргөн кезимде минтип өзүң колго түшүп берип, мени олжолуу кылганың? Карышкыр карылдай сүйлөп каткырык салды. Балдар, кана ушул жерден силер мага айткылачы, карышкыр түлкү сымал куулана алат деп ойлойсуңарбы? Карышкыр кандай айла амал ойлоп тапты? Карга карышкырдын колунан кутулуп кете алабы? Ойлонуп кана балдар жооп бергилечи. Азаматсыңар, жомоктон да андан ары улайбыз балдар. Карга оозунан келмеси түшүп, көзү алайып, жүрөгү түрсүлдөп, денеси дир-дир титиреп, жаны алкымына кептелип турду. Кашабаңдын курч тишинен кутулуунун айла амалын издеп, калтаарыган үнү менен оозун араң кыбыратып мындай деди. Оба, каке, мен сенин колуңа түштүм эми. Ыраматылык атам, сенин ажалың карышкырдан. Карышкыр сени кармап алат, анан өзөндөгү сууга салып алып барат. Андан соң тоонун башына чыгып, сени ылдый карай ыргытат. Сен таштан ташка урунуп, сөөгүң сөпөт, өлүгүң өпөт болуп, бырча-бырча жанчыласың. Ошондо карышкыр акең жай отуруп, рахаттана сенин этиңди майда чайнап, ныктап жеп, курсагын кампайтат деген болчу. Карганын бул сөзү карышкырга майдай жагып кетти. Макул, деди жайдарылана карышкыр. Куду ыраматылык атаң айткандай кылып жеймин, деп карганы тиштеген бойдон өзөндү көздөй шашып ушуп жөнөп калды. Өзөндөгү сууга карганы 2-3 жолу салып жиберди. Карга байкуш каак дегенге чамасы келбей, оозуна суу толуп, какап-чакап, көзү чанагынан чыгып кете жаздады. Карышкыр өз эрдигине маашырларына эми тоону көздөй жөнөдү. Тоонун башына чыгып, эми каргам, тагдырга моюн сунуш керек. Күнүң бүтөр, үнүң өчөр кез келди. Мага таарынба, тагдырың мына ушундай тура. Кош эми, деп карганы ылдый карай ыргытты. Карга болсо жарадар болгон канатын
бар күчү менен чымыркана каккылап, ташка зоого тийбей, эптеп күүлөнүп учуп, карышкырдын кандуу тишинен, карылуу колунан кутулуп кетти. Тирүүлүгүн билдире каак деп жиберди. Көргөн көзүнө ишенбей, кашабаң турду жаны кашайып. Каап, каркылдаган кара жаак карга, ыраматылык атаңдын айтканын кылбай эле, өз билгенимдей сени бырча тиштеп жеп койсом, кардым жарылат беле, я, деп өңгүрөп жиберди. Эми эле карганын аңкоолугун шылдыңдап, өзүн кыйын сезген карышкырдын өзү анык аңкоо экендигине маалым болду. Мынакей балдар, жомок силерге жактыбы? Азаматсыңар. Эмесе силер менен чогуу эс алдыруу көнүгүүсүн жасап алалы. Балдар, аз да болсо сергип эс алып алдыкпы? Анда эмесе, жомокту бышыктоочу мен силерге суроолорду берейин. Карга туура амал ойлоп таптырбы? Карышкыр карганын сөзүнө ишенип кандай абалда калды? Өзүн каргадан акылдуу сезген карышкыр кантип кейиди? Мына ушул суроолорго жооп беребиз жана ошондой эле карышкыр менен каргага Вендин диаграммасын түзөбүз. Азаматсыңар балдар, эмесе силерге үйгө тапшырма жомокту ролдор боюнча окуп, аткарып көргүлө. Жомоктогу кайсы окуя кызыктуу экен элестетип сүрөт тартып келгиле. Эмесе сак саламатта калгыла балдар.